түндө басып кетүү же өз ордунан тикесинен тике тура берген ушуга окшогон лунатик кызыктуу окуялар жашообузда да көп болуп келет. Булардын себеби эмне болот экендиги тууралуу сөз болот. Жана лунатик бул эмне деген сөзгө жооп таба аласыз. Уйкучу жана лунатик деген кимдер? Бул көрүнүштүү симпатулизм деп атоо туура. Бул сөзү латынчадан которгондо мен барам деген сөздү түшүндүрөт. Ал эми акылсыз сөзү латин тилинен келип чыккан лунатико сөзү жинди болуп мааниси ал сөз луна деген сөздөн эмес, уйку менен сейилдөө көбүнчө айдын адамга тийгизген таасири менен байланыштуу. Оба сиз туура угуп жатасыз. Айдын адамга тийгизген таасири ошондуктан уйку жүрүү деп аталып калган. Бирок буга илимий далилденген бир дагы далил жок. Адам өзү билбестен айдын энергиясына абдан көз каранды. Айрыкча ай толгондо перигейге келгенде айдын жерге мүмкүн болушунча жакын турган жери адатта уйку басуу чоң толкундун терең фазасынын толук ойгонбогондо, ме болсо жарым уйку, жарым ойгонуу абалында болот. Уйкучунун көзү адатта ачык болот. Буга чейин уйку кыялданган нерсесин жасап жатат деп эсептелген. Бул мезгилде адам гипнотикалык сыяктуу өзгөрүлгөн аң сезим абалында болот. Бул теринин сезгечтигинин төмөндөшү же жоктугу, кээ бир сезүү органдарынын дүлүктүүсүнүн жогорулашы жана сунушталуунун сезимталдыгы менен байкалат. Уйкудагы адамдардын 40%-на жакыны түшүндөгү көзөмөлсүз иш аракеттерден улам денелерине ар кандай деңгээлде зыян келтиришет. Бардык адамдардын болжол менен 2%-на гана уктоо мезгили менен уйку менен сейилдөө кездешет. Бирок адатта жаш өткөн сайын жоголот. Түнкү корку сезимдерди сыяктуу эле. Уйкуда сейилдөө эпизоддору чыңалуу жана тынчсыздануу мезгилдеринде көп кездешет. Ал эми акыл эс жагынан алганда балдар толугу менен ден соолугу чың. Чоңдорго уйку басуу олуттуу көңүл бурууну талап кылат. Ага стресс, тынчсыздануу кээде талма себеп болушу мүмкүн. Орто кылымдарда уйку жүрүү илдети коопчулукка кылдаттык менен жашырылган. Бейтаптын туугандары жана достору инквизиция тарабынан куугундукталуудан коркушкан. Учурдагы ведьмы балки көрсөтмөсүнө жиндилер жинди перилерге таандык деп эсептелген жана аларды от менен же сууга чөгүп келтирүү сунушталган. Эгер сиз уктап жаткан адамды ойготсоңуз, ал катуу шокко кабылышы мүмкүн. Жада калса жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Чындыгында мындай түштөн койгону такыр кооптуу эмес. Бирок кокустан түшүнө жүргөн адамды байкап калсаңыз, анданы ойготпой эле койгонуңуз жакшы болуп эсептелет. Ушуну менен видео ролигибиз аяктады. Эгерде видеом сизге канааттандырып жаккан болсо, өзүңүзгө жакшы бир сабак ала турган болсоңуз, анда бул роликке сөзсүз түрдө класс подписка болуп кетүүңүздөрдү суранып кетет элем. Чоң рахмат, саламатта болуңуздар.